Дастан, студиябызга кош келдиңиз. Атайын убактыңызды бөлүп, куту студиябызга келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Рахмат, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Жакшы келдиңизби? Ооба, жакшы эле келип алдык. Жакшы. Сиз менен байланышканды айттыңыз. Жакында эле Sport Awards 2021 сыйлоо аземинде спортчуларды экинчи орунду алдым деп, жана ошондой эле жайында Берлинде дагы сууда сүзүү боюнча экинчи орунду алып келиптирсиз. Ушундай ийгиликтерди багындырып жатыптырсыз. Мунун сыры эмнеде? Деги эле ийгиликтериңиз туурасында айтып берсеңиз. Рахмат сиздерге ушинтип чакырганыңыздарга. Мен негизи спорт менен машыгып атканыма ушул 2 жылдан жүз болду. Бирок профессионально машыкканыма толук 1 жылдан ашты. Бул спортто мен быйыл эң жеңиштүү жылдардын бири болду. Ошол эле Германияда, Берлин шаарында сууга сүзүү боюнча пара дүйнөлүк чемпионатында ошо 2-чи место, анан 3-чү место болду. Ал жакта бөлүнөт дистанциялар 100 метр, 200 метр, 400 жана ошондой 800. Мен алган месталар ошол эле 200 метрден 2-чи место, 3-чү орунда 400 метрлик эмеге сүздүм да, аралыкка. Ошо Берлинде болгон Олимпиадада өзүңүз экинчи орунду алыптырсыз. Биринчи эле жолу бардыңыз да. Ошондо эмоцияларыңыз кандай болду? Эмоция аябай толкундандым. Мен биринчи күнү чыгаар менен бул 200 метрге сүзгөндө аябай коркуп, ошол эле мамлекеттин аттарын айтып атканда биздин Кыргызстанда бассейндер 25 метрликтер да. Аякта 50 метрлик бассейн узундугучу. Барып келсең 100 метр болот да. Анан ошондой бассейнге мен чынын айтсам көптөн бери мындай айтканда сүзүп көрө элек болчумун. Көлдө эле бар бир элечи. Анан сүзгөндө аяктын аябай биринчи чыкканда толкундандым, экинчи, үчүнчү чыкканда уже жеңил болуп баштады да кичинеден. Бирок эми баары бир жоопкерчилик бар да. Ошол эле толкундоолор, коркуу сезим, сүрдөнүү, канчалык даяр болсоң деле ошол эле психологически даяр болуш бул өтө кыйын экен да спортсмендергечи. Жакшы. Эми буюрса 2024-жылы Францияда өтө турган Олимпиадага да даярданып жатасыздар да, азыркы учурда. Ошого ниет кылып атасыздарбы? Ооба, негизинде биз бардык эле спортто негизи спортсмендер жеңилгенди билиш керек. Жеңгенден да тышкары, себеби мен ошол жерден биринчи место албай калганым эмес, пара Олимпиадага болгон, ошо Токиодо жолдомо алайын деп баргам. Бирок тилекке каршы бир нече секундда жетпей калды. Аябай капа болгон болчумун, ушунча даярдандым, эмнеге депчи. Бирок чындап келгенде мен ойлонуп көрсөм, ошол Берлинден келгенден кийин аз эле убакыт даярданыпмын. Ошол эле башка спортсмендердин эмесин карасам, өмүр баянын, ошол эле тажрыйбасы көптөр, ошол эле спортто 5 жылдап, 10 жылдап, даже 20 жылдап жүргөндөр көп экен да. Анан мен ошого байланыштуу азыр Францияга боло турган Олимпиадага аябай катуу даярдык көрүп баштадым азыртадан эле. Себеби кыштын камын жазда көр демекчи. Баардык нерсени ошо күнүмдүк болуп аткан тренировкаңан көз каранды да. Жакшы. Негизи эле сиздин азыркы жетишкен ийгиликтериңиздин артында сизге көмөкчү болгон инсандар бар болуш керек. Менимче, сизди жашооңузда, айлана чөйрөңүздө колдогон инсандардын орду сиз үчүн чоң. Ошол адамдар кимдер? Сизди кимдер колдоп турушат? Мени көбүнчө ошол эле ата-энем колдойт, албетте. Андан тышкары мени бул спортко алып келген, спортту тааныштырган бул жеке эле спорт эмес, бул менин жашоомду 180 градуска өзгөрткөн бул Астра деген эжей. Ал мени ошол эле жигитке 70 өнөр разы кылат демекчи эле. Ошол эле кому сыбызга үйрөнгөндөн кийин ошол спортсмен бир бала менен тааныштырам деди. Ал Жалалдин Абдубалиев деген ошол пара триатлондо машыгат ал. Ошол байке дагы аябай мага чоң таасир берди, түрткү берди, спортко алып келди. Дайыма мындай айтканда өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп турду да. Мен кумир тутчумун башына келгендечи. Бирок азыр деле мен ал адамды сыйлайм.
ал адам менен чогулмашкам ошо Жалалдин байке менен. Бирок мен азыр башкаларды уже жетем деп дүйнөгө чыгып келгенден кийин ошо башка чет өлкөгө уже оюң өзгөрүлөт экен, максатың өзгөрүлөт экен. Адам күн сайын башка бир ой максат менен өзгөрүлөт экен да. Анысы кандай ал убакыттагы Дастан менен азыркы убакыттагы Дастандын айырмасы бир топ эле өзгөрүлдү да. Сиз Берлинге биринчи жолу чыктыңыз да, сыртка, Кыргызстандан башка мамлекетке. Ошондо Кыргызстан менен Берлиндин айырмасы асман менен жердей эле болуш керек. Жана ошондой эле ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн түзүлгөн шарттарда дагы, Ооба, негизи ошо Берлинде шарттар абдан жакшы түзүлгөн. Ошо ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендергечи. Бирок эми адамгерчилик деген нерсе бар. Ошол эле бизде Кыргызстан менен Берлин, то есть Германияны салыштыруу болбойт. Себеби албетте алар экономика жагынан, ошол эле дүйнөлүк аренада биринчи ондукта турса, мисалы күчтүү мамлекет болгону менен адамгерчилик деген нерсе бар. Ошол эле абасы биздики эми албетте борборубузда абабыз бир аз начар болгону менен биздики тоолуу өлкө, суубуз таза, биз кенен эле ичебиз да. Ал жакта адамдар адамгерчиликтүү, тигил жакта бири-бирине кылган мамиле жакшы, бирок алар да бир башкача мамиледе экен да. Кырс мүнөздүү. Бирок өнүккөнү албетте ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бүт шарттар түзүлгөн, ошол эле спортсмендерге ал жакта не только көзүнөн көрбөй калгандар эмес, колу жок, буту жок дагы спортсмендер бар, сууда сүзгөн, алардын дагы ошол эле чемпионаты болду биз менен чогуу бирге. Анан алардын эки колу эки буту жокторду мындай көрбөсөң дагы ошентип айтса элестетесиң да. Аябай таң калдым. Мен да өзүмө мотивация алдым, сабак алдым ал жактанчы. Жакшы. Негизи азыр биздин студиябызга өзүңүз жалгыз эле келдиңиз, эч ким коштоп келген жок. Деги эле жашоодо сабакка барасызбы, тренировкага барасызбы, ушинтип жалгыз эле жүрөсүзбү, коштоп жүргөн эч ким жокпу? Бул биздин мамлекетте кыйынчылыкты жаратпайбы жалгыз жүргөнүңүз? Жок, эми башында кыйынчылыктар болду. Бул таяк менен мазуу дагы көп нерсени талап кылат. Ошол эле үйрөнүш керек баардык нерсеничи. Биз көбүнчө көзү көрбөгөндөр үнгө маани беребиз, жытка маани беребиз, ошол эле кол менен сезебиз да. Статистикадан карап көрө турган болсок, адамдын сөмөйү аябай сезгич болот экен да. Биз китеп окуганда ошо сөмөй менен окуйбуз да. Анан ошо Бишкек шаарында жүргөндө кыйынчылыктар эми жок деп айта албайм, бирок эми бар. Ошол нерсени эми кыйынчылыктарды жеңип өткөнгө бизде мындай айтканда руханий мындай күч бар да, ички күч, сезимдер бар да, мындай айтканда. Өзү жыгылган ыйлабайт дейт го. Биз өзүбүз кылып куласак дагы кайра бутка туруп кеткенге аракет кылабыз да. Мисалы Бишкек шаарында негизи люктар, кээ бир люктар ачык болот. Чындап келгендечи. Андай мен башында үйрөнүп атканда арыкка түштүм, ошол эле люкка бир бутум кирип кеткен учурлар көп эле болду. Ошол моментте, ошол учурда сизге колун сунуп жардам берген адамдар болот да. Азыркы күндөрдө мисалы маршруткага отурасыз, сабакка баратканда же өз алдынча жүргөндө коомдуу адамдар сизге кандай мамиле кылышат, келип жардам берип кол сунушабы? Коомдун ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кылган мамилеси кандай? Негизи кол сунушат, албетте. Бирок кол сунушканда эми жаман эл болбойт, жаман адам болот дейт. Кээ бирлер эми остановкада турганда ошол эле маршрутканы сурасаң, кайдыгер карап койгондой айтпай, унчукпай коет да. Балким ал наушникте болушу мүмкүн, албетте эми айта албайбыз мындай. Айтпай койду, тиндей болду депчи. Ичиңен жаман болосуң, таарынбайм деле. Балким өзүм деле барып сурай алам, себеби барып туруп эшигин ачам дагы билинет да, болот да машинанын эмеси. Сурайм канчанчы маршрутка депчи. Анан кээде эл көп болгондо суразаң деле унчукпайт да. Себеби мындай да жаңы үйрөнүп аткан, көзү көрбөгөн менен таякты үйрөнүп аткан. Кийин көрбөй калган, мындай, то есть
үйрөнүп жакшы басып калган менен айырмасы бар да. Жаңы басып атканда байкуш сыяктуу болуп, мындай башкача коркуп басат да адамчы. Баары бир көргөн адам рожасынан билип коет да, ал адам коркуп атканынчы. Азыр уже басып жүргөндө мындай смело коркпойсуң, басып кете бересиң, аны эл ойлойт, бул кандай пранк эмеспи дегендер да болот, эми ар кандай элдер чыгат да. Бирок Кудайга шүгүр, жакшы бизде. Биз эч качан кемчилик издебейбиз. Биздин жолдор мындай тигиндей деген дагы эмени айтпайбыз. Балким ойлойм ошо Берлин, ошо Германиядай болуп, условия жакшы түзүлүп калат деген ниеттер бар. Ал үчүн биз коом менен дагы байланыш жакшы болуш керек. Ошол эле мамлекет менен дагы баардыгы менен жакшы мамиледе болуш керек да. Дастан, мамлекет тарабынан деп калбадыңызбы? Мамлекет менен болгон мамилебиз депчи. Негизи эле көзү азиздерге байланыштуу Кыргызстандагы ыңгайлуулуктар, жеңилдиктер жөнүндө айтып берсеңиз, анан мамлекет тарабынан сиздерге кандай жардамдар көрсөтүлүп атат? Негизи мамлекет тараптан бизге жардам акыркы жылдары ошол эле спорт жаатында жардам берилип атат. Мисалы, ошол эле жана топ спорт кечи уюштурган Awards, ошол жылдын мыкты спортсмен деген мурда жок болчу, наамдарды бергенчи. Анан быйыл киргизди, ошол эле кадимки спортсмендердин катарында эле өткөрүлдү. Андан тышкары ошол эле акчалай сыйлыктар дагы ошолордун деңгээлинде эле берилди да. Бул эми Кыргызстандын ошо мамлекет бизге жакшы көз карашта, жакшы мамиле кылып жаткандын белгиси деп айтсак да жаңылышпайбыз да. Жеке спортсмендерге, ошол пара спортсмендерге. Андан тышкары мамлекет тараптан ошол эле жөлөк пул алабыз. Канча сом аласыздар? Азыр уже 7000 болду, октябрь айынан баштап. Анан Жапаров Сатырын Нуркожоевич айткан болчу, ошол январь айынан баштап дагы 2000 кошулуп, ошо менен 9000 болот деген дагы ошол мыйзам, то есть койгон болчу биздин немебиз боюнча, угушубуз боюнча. Андан тышкары ошо местага ээленсең стипендия деген нерсе бар. Азыр Кудайга шүгүр, стипендия да алып атабыз. Спорт жаатында ийгилик жараткандар үчүн, э? Спорт жаатынан ийгилик жараткан үчүн стипендия берет. Андан тышкары эгер паралимпиададан биринчи место, экинчи, үчүнчү, төртүнчү местага чейин акчалай берет. Сыйлыктарды берет, андан тышкары өмүр бою стипендия алып отурасың да. Ошол эле. Сиз ошон үчүн дагы Парижге аракет кылайын деп атасыз, э, буюрса? Эми мен спорттон мисалы байлык топтоо же мындай эме кылуу деген максат эмес. Эң башкысы мен башка бир көзү көрбөгөндөр, биздин Кыргызстанда 9000ден ашуун көзү көрбөгөн адамдар жашайт. Алардын көпчүлүгү ата-энесине көз каранды, ошол эле мамлекеттин жөлөк пулуна көз каранды болгондор көп да, эми бар деп айта албайм. Анан ошон үчүн мен эч кимге көз каранды болбогонго аракет кылам. Ошого байланыштуу мындай айтканда, биз башкаларга үлгүдө болуп жатабыз, бир четинен караганда, бир четинен биз өзүбүз үчүн да кылып атабыз да. Ооба, өзүңүздөр эч кимден көз каранды болбой, өз алдынча жашаганга үйрөнүп, жана ошондой эле башкаларга дагы үлгү көрсөтүп атасыздар. Негизи эле көзү азиздер коом тарабынан, адамдар тарабынан кандай колдоого муктаж? Негизи коом тараптан бизге көңүл буруу абдан жакшы эле, бирок мисалы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген десе эле, биздикилер ал менен иштешкенди мындай аябай башкача эметет да, кабыл алат да, аябай ылдый кабыл алыпчы. Мисалы, жок, сенин колуңан келбейт. Ошол эле жумуш маселесине келгендечи. Бизде көз көрбөгөндөр жумушка иштегиси келгендер толтура. Бирок ал мүмкүнчүлүккө иш берүүчүлөр, мисалы жеке мамлекеттик эмес, жеке ишкерлерден барып сурасаң, жооп биз бере албайбыз, себеби биз жоопкерчиликтен коркобуз депчи. Бирок эми ойлойм мен азыр 18-20 жаштан кийинки ушу чоң эле киши, балдар эми мындай иштегенге өзүнө өзү жооп бере турган эмеге деле жетти да, абал даражага жетет. Анын эмесине жөндөмүнө караш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Жок дегенде, мисалы азыр практикант деп көп эле жерде ишке аларда стажировка деп коет го, то есть
ошондой сыяктуу жүргүзүп койсо деле болот болчу да. Эми биз кээ бир жумуштарды аткарганга мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ошо эл тараптан ошол эле мүмкүнчүлүк бериш керек, бериш керек да, мүмкүнчүлүк бериш дагы, керек, ооба. Жакшы. Анан эми сиздин жеке жашооңузга кайрылсак, менин билишимче, сиз 6 классыңызга чейин көрчүсүз. Анан 6 класста кырсыктап, ошондон кийин көзүңүз көрбөй калган, Ушул боюнча айтып берсеңиз, эмне болуп көрбөй калды, окуя кандайча болду эле, качан, кайда болду эле? Мен ошо Талас областынын Талас районуна караштуу Орто Аргайлына Жарык Дүйнөгө келгем. Ал жакта 6 класска чейин окудум. Мен ата-энем орто билимдүү адамдар да. Жогорку билим алышкан эмес. Анан мен айылда жүргөндө ошол эле аябай тентек бала болчумун да, 6 тууганмын. 2 же 3 карындашым бар. Жалгыз бала. Эми бизде үй бүлөдө жалгыз бала болсо эле, эми эркек кишинин эмеси орду башка го. Анан ата-энем дагы эркелетип эме кылган да. Анан эркелеп калдым. Көзүмө карашчу, мен ойноп ону кетем десем макул бара бер дечи. Тыюу жок болчу анчачы. Анан келтек жесең деле унутуп коесуң ал нерсеничи. Анан тоого бардык, биз Маназордон ошо Караолчок деп коет. Азыр лестница коюп койду ал жака, азыр мурун лестница жок болчу да. Анан түшүп келатканда балалар менен жарышып, ким биринчи жерге түшөт. Үйдөн алыйчы. Ошондо томолонуп, башыман травма алдым. Бирок ал нерсени ата-энемен жашырып коюп, бул нерсе өзүмдө мындай эми айтсам күнөөлүү ошону ата-энеме сылтай берчүмүн да. Алар эмне себептен? Себеби мен больницага алып айтчумун да, айтсам аба барабыз, мына барабыз деп да айтып койчу аларчы. То есть шартка байланыштуу биз эми мындай айткан ата-энем жакыр үй бүлөнүн катарында болчук да ал кезде. Эми үй бүлөлүк маселелер, шартка байланыштуу маселелер да бар болчу. Анан ошого байланыштуу мен кечирээк дагы айрылып калдык да. Анан өзүм дагы айылдан шаарга чыкпасам, мындай көзүм дагы көрбөй калып баштады. Анан аябай депрессияга да уже ошол кезде түшүп баштагам. Эч ким менен сүйлөшпөй, классташтарымдан алыстап, алар үйгө келсе үйдө жок деп койдуруп, бир өзүм башка эме болуп кеттим. Дүңк болуп кеттим. Анан ошол абалды, мисалы сиздин көзүңүз көрбөй калгандан кийин тентектигиңиздин айынан көзүңүз көрбөй калды да. Анан ошого өкүнүп жүрдүңүзбү? Ошол жака барбай эле койсом болмок деп өзүңүздү кабыл ала албай канчага чейин жүрдүңүз депрессияда? Депрессияда чын айтсам 2 жылдан ашуун жүрдүм, 3 жылга жакын. Эми депрессия дегеним мындай эч кимге айтпайм сырымды, эч ким менен сүйлөшпөйм. Сүйлөшсөм дагы мисалы үйгө кошуналар келсе, алар менен сүйлөшпөйм. Чоң атам, чоң апаларым, мисалы атамдын агалары, байкелер келсе дагы сүйлөшпөй. Башка комнатага кирип кетип, алардан жашырынып, тамак ичкенде дагы чогуу алар менен ичпей өзүнчө ичип, себеби алар кел салып берем, минтип берем деп эметсе аябай ыңгайсыз болосуң, ого өтөр эме болосуң да мындайчы. Мисалы азыр Кудайга шүгүр уже ата-энемди ишендирип калдым. Ата-энем ишенет магачы. Мисалы шаарда өзүм жүргөнүм алар ишенет. Жалгыз жүргөнүңүздөн коркушпайт. Башында коркуп эжемдерге айтып берчү, эжемдер айтышат, сен артыңан ээрчип аңдып жүрчүбүз депчи. Таяк менен басып жүргөндө. Эжемдер да ошо мен курактуу, менден 1 жаш улуу эжем. Анан эң улуу эжем ошо 22-23 жашта. Алар дагы аябай аңдып жүрүшчү экен. 1-2 жолу артыман аңдып тур да. Карындаштарым, ошол эле карындаштарым да айылдан жаңы эле келди да. Анан шаарда жалгыз жүргөнүмдөрдү угуп жүрчү, бирок көрүп алып анан ишенип баштады алар да уже. Түшүнүктүү. Анан студентмин деп айтып калдыңыз, азыркы учурда журналистика факультетинде 2-курста окуйт экенсиз. Ооба. Анан окууда кыйынчылыктар болбой элеби? Сиздин группалаштарыңыз менен мугалимдериңиз көзү көрбөйт деп сизге мындай өзгөчө, башкача сизди капаланта тургандай мамиле кылышпайбы? Алардын мамилеси кандай сизге? Жок, мамилеси абдан жакшы. Башында эми албетте кыйынчылык болот да баардык нерсе делечи. Ансандай университетке тапшырып атканда болду. Бул факультеттен сага кандай
мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. Анан сен кандай кылып окуйсуң, сен деп мындай ушундай сыяктуу эжелер болду да. Кээ бирлер анан эми ак ыйлет бирок сынбайт дейт. Ошол нерсеге мен настрой коюп, даярданып, ошол эле ОРТден тапшырып, мындай айтканда проходной балдан өтүп келгенден кийин ошентип айтсам катуу тийсе дагы ошол нерсени көтөрдүм да. Азыр Кудайга шүгүр 2-курста окусак дагы 1-курста онлайн болуп калды пандемияга байланыштуу, бирок азыр мен өзүмдү 2-курстун студентине элестетпейм. 1-курстун студентиндей болуп, аяктын ичи менен таанышып чыкканда бир башкача бир эмелер болду, сезимдер. Эмне себептен журналистиканы тандап алдыңыз болсо? Мен негизи өзү мындай айтканда чыгармачылыкка жакын адаммын. Журналисттердин көбү чыгармачылык адамдар болот го. Андан тышкары мен максатым, эң бир чоң максатым да бул бирден бир. Бул ТРК спорт каналында ошол эле пара олимпийский спорттун түрлөрүн өнүктүргүм келет, элге жайылткым келет. Бизде Бишкек шаарында эле билет да баары эле. Эми баары билбесе да кээ бирлер билет да. Бул пара спортсмендер депчи. Бирок башка региондордо, башка областтарда, ошол эле айылдын алыскы айылдарда эч ким билбейт да спорт менен кантип маш кылат депчи. Миң уккандан бир көргөн артык дейт го, ошол эле телеканалдардан, башка бир радиолордон болобу мен тааныткым келет да баардыгыначы. Ушундай спорт бар. Спорт менен журналистиканы айкалыштырып алып кеткиңиз келет турбайбы демек, э? Негизи журналисттер деле мен ойлойм, ар тарапка бөлүнөт да. Ооба. Ар тараптуу адам болот. Мисалы тележурналистика, радио журналистика, басма сөз мисалы жаатында жазганды жакшы көрөт. Мен сүйлөөгөнү жакшы көрөм. Мен көбүнчө пикир алмашып, ошол эле айтканда жаңы маалыматтарды дагы угуп, ошолорду жеткизгенге аракет кылам да. Анан азыркы учурда журналистикада 2-курста окуп атырсыз. Журналист болгонго кандай кадамдар жасап атасыз? Практика кылып атасызбы же спортко эле басымды кылып атасызбы? Азыр көбүнчө спортко көбүрөөк басым кылып атам, бирок эми практика азыр чыга элекмин, бирок кийинки жылдары сөзсүз ошол радиодон баштайын деп атам. Радио жаатында, бирок телеге барыш бир аз кыйыныраак да. Себеби мындай айтканда сахнанын артында мага сүйлөгөн абдан жагат. Себеби ошол эле көчөгө артында десек жаңылышпайсызбы? Себеби ошол эле теледе өзүнүн этикалары бар, ошонун өзүнүн мыйзамдары бар, мындай жазылбаганчы. Анан радиодо свободно жүрөсүң, эркин. Анан мен өзүм дагы мындай элдин алдында сүйлөгөндөн көрө ошо көчөгө артында сүйлөп, бирок ошол үнүмдү жеткизсем, ошол нерсе мага жагат да. Көбүрөөк мындай көрүнүп айткандан караганда. Жакшы. Сиз сабактан сырткары спорт менен машыгат экенсиз, сууда сүзөсүз, велосипед тебесиз, жана чуркайсыз. Сөзсүз түрдө ыктыярчылардын жардамы менен, э? Ооба. Жакшы. Андан сырткары китеп окуйт экенсиз, китепти көп окуйт экенсиз. Ошол боюнча да айтып берсеңиз. Бизде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга китеп окууга шарттар түзүлгөнбү? Китептер байма-бай эле басылып турабы? Бизде негизи азыр мурун айтканда азыркы учурда жакшы техника өнүгүп атат. Ошол эле жазып чыгара турган аппараттар келе баштады Кыргызстангачы. Мурун болсо бир гана ушул көз айыздер жана начар көргөн мектепте бар болчу да. Азыр биз ал жака эмес, Кыргыз Азиздер Федерациясына көбүрөөк барып калдык. Ал жактан алабыз китептерди. Биз өзүбүз дагы сунуштайбыз, ушул китепти чыгарып берсеңиздер депчи. Алар чыгарып беришет бесплатно эле. Биз мисалы эл каалап турган нерсени, көз айыздер эмнени каалайт, ошол нерсени чыгарганга аракет кылышат да аларчы. Анан ал нерсени чыгарууга бир топ каражаттар кетет, албетте, бирок бул мамлекет тарабынан болбосо дагы жеке демөөрчүлөр бар да, ошолор жардам берет да. Мен албетте алардын кухнясына аралашпасам дагы, мен ошол жакта мүчөмүн, Кыргыз Азиздер Федерациясына. Ал жактан билип турасың, маалымат аласың, журналист болгондон кийинчи. Эми келечектеги. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Ошондой эле Дастан мырза дагы көптөгөн өнөрүн эскен, спорттон сырткары
комузда жана сыбызгыда кол ойнотуп аласыз. Азыр бизге бүгүн сыбызгыны ала келген экен. Анда сыбызгыда кайсыл күбүнү бизге чертип бересиз? Мен сиздерге эки чыгарма ойноп берейин. Бул биринчиси Ак кептер деген чыгарма, Нурак Абдрахмановдун атаандык. Анан Эсимде деген. Биринчи Ак кептерди ойноп берем. Бул аспап тууралуу бир аз маалымат берип кетейин. Кантип үйрөндүңүз, ошол боюнча да айтып берсеңиз. Албетте бул аспапты 2019-жылы ошол эле Астара деген эжеден үйрөндүм. Ал эже үйрөттү. Анан жана башында белгилеп кеткендей 180 градуска өзгөрткөн эжени. Азыр бул аспап негизи өрүктөн жана алмурттан жасалат, бактан. Анан буда 10 көзөнөгү болот. Бул кошумча көзөнөгү үйлөмө жагы да, бул жагы. Анан бул аспап негизи Советтер Союзунда жоголуп бараткан аспаптардын катарында болчу. Азыр Кудайга шүгүр өнүгүп келатат кайрадан. Бул үйлөмө аспап. Жакшы. Келди. Бул Ак кептерим болду. Азыр Эсимде деген чыгарма. Бул чыгарма мага абдан жагат. Өткөн күндөрдү эстегенге ошол эле айткан руханий жактан аябай жакшы эме да чыгарма. Азаматсыз. Эми бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келип жетти. Сизге эркин микрофон суналам. Сиздерге чоң рахмат. Ушинтип эфир кылып мени чакырганыңыздарга. Жана ошондой эле бардык кыргызстандыктарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Кыргызстаныбызда токчулук болсун, молчулуктар болсун. Ошондой эле 3-декабрь ошо ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин мындай айтканда майрамы болуп өттү. Кээ бирлер үчүн майрам эмес, бирок эми майрам десек деле болот. Анан бардыгынын үйүндө, то есть кыргыз элибизде ар дайым эле ошол спортсмендер, чыгармачылык адамдар, айтор мындай мыкты инсандар көбөйө берсин, төрөлө берсин, айтор ушундай каалоо тилейм. Чоң рахмат, сизге дагы ийгилик.